Ассалаумалейкум, урматтуу жактырыңыздар. Мына бул 2014 жылдын машинасы экен. 50 тонн шуба. 6 тонна жүк көтөрөт экен. Жыгы чаңды тошо. Жыли. 5 метр 60 экен. 6 тонна жүк көтөрө турган. 2014 экен болгон жери. Мына ушу Кытайдагы сенасы, жолак документ, экспорт документи Кыргызстанга ошуп бишке айрым чок түшүшү $9800 менен 5 растамашка түшүрүп берем. Кимге керек болсо байланыш кылат. 9800 менен 5 растамашка Кыргызстанга түшөт. Ассаламу алейкум, урматтуу жактыргуулар. Мына көрүп 2022 жыл Arnian 2022 6 айдын машинасы экен. 6 тонна жүк көтөрөт. Бул машина негизи Кытайда жаңкыл жерге басакан жаңкыл мусаякка машиналар дейбиз. Мындай таманы жерге бир 5 сант 10 сант тие турган эле Дубайда кайталган машина, ошондой машиналарды сүрөй турган машина экен. Бул мына жер узарат экен. Мына бардыгы узарып келип туруп жерге түшөт. Ага карасаңыздар, мына жер паска келет, бардыгы жерге жапыс болот. Анан кийин көтөрүп чыгып кете турган. Эгер кимге ушул машина керек болсо байланыш кыла. Бул 2022 жыл 2022 жыл 6 айдын машинасы. Кыргызстанга түшүшү $19800 без растамашка. Саламатта достор, мына 2023 жыл 9 айдыкы 6,5 тонна жүк көтөрө турганы. Машинанын өзүнүн оорлугу 4495 4,5 тонна чыгат. Кабинанын иштери карасаңыздар, камера бар, евро 6 бул машина. Мына Голю евро 6ныкы. Жыгы мали тошо мали. 130 ат күчүнө ээ, 6,5 тонна көтөрөт. Жыгы зоң чаңды тошо. Уден ба 5 метр 60 чыгат. Мына алдындагы карасаңыздар, дөңгөлөктөрү жаңы анча иштелген. Жыгы Пауло тошо гулие. 70 миң жүрүптүр, 70 миңде жүрүптүр. Ошо 2029-24 бир жыл аралыгында 2025 келди, ошо 1,5 жылда 70 миң даран жүргөн машина экен. Мына машина алдылары, мотор таза экен. Көргөнүздөрдөй. Бул машина Кыргызстанга 5 растамашка түшүшү $21800. Ховонуку. 2029 айдыкы $21800. Саламаттар достор жактыргуулар, мына бул 2020 жылдын машинасы. Бул дагы Хово. Жыгы мали тошо. Мали тошо жыгы лоба. Жыгы тошо ма? 220. 115 ат күчүнө экен. Жыгы умили ушуба. 5 метр 30 экен. Буда паска түшө турганы, көрсөңүздардай. 2020ныкы. Bunun Kırgızistan'a жетişi $14.000. Саламатта урматтуу жактыргуулар, мына көрүп 2018 машинасы Кыргызстанга жетиши $13.800. 5 растамашка. Бул 4,5 тонна жүк көтөрө турганы. Ошо жылы бирок эскирээк 2018-ке.这个没有维修，发动机没有拆过的情况是吧？没有拆过。Bu машиналардын бардыгы 130 ат күчү, Аумаректики экен да, фотондун маркеси. Омендики. Ушул машиналардын бардыгы эч кайсы мотор көрүп качылган абал жок. Ошо заводдон чыккан боюнча таза иштелген машиналар. Булар негизи Кытайда жаңкы тез чөптүү таш жолдо машиналар бузулуп калган, ошону сүрөгөн иштетилет. Булар урулуп согулган абалдар жок. Заводдон кандай чыккан болсо ошол элетинде. Такыр таза машиналар. Көмүрбаттуу байкелер, коллегалар жактыраттар. Көптөн бери менен ушундай машина сураган байкелер көп болгонсуңар. Эки кичик типтеги экскаватор же машина ташыганга аябай ыңгайлуу, оңтойлуу да. Мына бунун арттарын түшө тургандары бар. Мына көтөрүлөт, мындай бери көтөрүп жерге түшө тургандары. Жана мынандай паска боло тургандар. Негизи бул жерде ар түрдүү моделдерден бар. Узундуктары 10 метрлик, 7 метрлик, 5 метрлик, 6 метрликтери бар экен. Эгер кимге ушундай кичиктеги
манипулятор дейсиңер, керек болсо байлансаңыздар болот. Ал эми булар болсо жаңы өзүнө бир машинаны жүктөп, артында да бир машинанын эки чарыгын илип алып, арты дөңгөлөгүн сразу сүрөп кетсеңиздер болот. Бул жерде Ховондук бар экен, Жефаңдык бар экен, Алмандык бар экен. Анан кийин Just дейт мына маркеден. Ушулар бар экен. Кимдерге мушуналар керек болсо байлансаңыздар болот, байкелер. Кытайдан Кыргызстанга 15 күндөн 18 күндө жеткизип болобуз.